Assalamu алейкум. Менде жакшы жаңылыктар бар. Общий акчага 34 000 акча чогулду. Буюрса бүгүн дары алдым. Гепарин алдым. 30 упаковка Кликсан алдым. Мына 3, 4, 5, 6, 7 упаковка Кликсан алынды. Акчанын жеткени ошол болду. И ошол эле складтан последний партия 1114 рубльдан последний партиядан 84 штук гепарин калыптыр. Аларды да алып койдум. Жакшы кишилерден карызга акча алып, эгер складдын баасы менен баалар бул жакта күндө өсүп атат, күндөн күнгө баалар ар кандай болуп атат. Складтан мына 84 упаковка гепарин алып койдум. Эгер гепарин керек дегендер болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Ошо складдын баасы менен берем. Чектери, сертификаттары баары бар. Так, дагы деле болсо акча чогултуу жүргүзүлөт 25 июлга чейин. Эгер кимде ким дагы котором дей турган болсоңор, котором деп ойлонуп, бирок котор элек болсоңор, которсоңуздар болот. Видеонун астында картам болот, Instagram болот. Любой малда кайрыла берсеңиздер болот. Бул дарылар тууралуу да пока бар. 84 упаковканы алып келип койдум. А бул 30 упаковка гепарин менен Кликсан, Кудай буюрса, воскресенье күнү эртең мененки саат 7-деги самолет менен Бишкекке учат, дальше Караколго барат. Караколго адресине муктаж болгондорго тарайт. Бекер. Урматтуу туугандар, ошо өлкөбүздүн азыркы учурда абал абдан зор дары кармектер бардыгы ошо Кликсан дары кармектери мекендештерибизге все Кликсан. Вот. А здесь еще гепарин. Буюрса өткөн жума үзүрлүү жума болду. Кыргызстанга 72 кош бойлуу апалар, эжелер, карындаштар кетти. Буюрса 22 медик кетти. Өткөн 18 июлда дары-дармектер салынды. Сиздердин дараңыздарда медиктер болсо диплом менен билимин тастыктоочу кагаздары менен, боюнда бар апалар, эжелер болсо 5 айдан 8 айга чейинки 4 ай, 3 ай деле келип арызыңызды жазып кетсеңиздер болот. Биздин адрес Чоң Казат Жаштар кыймыл уюму, метро Кожуховская, Южно-Портовая 28А, строение 17, 5-кабат, 8-кабинет. Салам алейкум туугандар. Мына бул жерде турган эжелер, карындаштар, апалар, боюнда бар Кыргызстанга кете албай аткандар бизге арыз жазып келди. Эгер сиздердин тааныштарыңыздар болсо, эжелер, апалар 5 айдан боюнда бар 8 айга чейинкилер болсо, келип арыз жазсаңыздар болот. Дареги метро Кожуховская, Южно-Портовая 28, строение 17, 5-этаж, 8-кабинет. Москва, Московская областьтагылар кайрылсаңыздар болот. Көп суроолор болуп атат, боюндагылар ушунча эле көп бекен дегенчи. Мынакей азыркы учурда энелердин баарын көрсөтүп коеюн, бир болсун. Мынакей. Туугандар, боюнда бар энелер чынында абдан көп. Ошонун бардыгын билишиңиздер керек. Мынакей бардыгы боюнда бар энелер. Бул жерде эч кандай тааныш жок. Бир гана эл үчүн, акыйкат, чындык үчүн. Первый кайрылар көрдүм. Туура түштүм. Тилекке каршы бул дүйнөлүк капа баарыбызга катуу тийди. Жалпы жонунан айтканда эң негизги ушул биздин кемчиликтер кетип аткан себеби бул киши жетишпейт, анан ресурс жетишпейт. Ошол туура түшүндү.
Şu бүгүнкү күндө дал ушул жерден ушундай энелер келип кайрылууларын жазып өздөрүнүн армандарын айтып эшикти такталап турганын көрдүңүзбү чейин туурабы? Көргөн эмеспи? Ачык айкын айтып. Кайдыгер Карабаев өз жоопкерчилигин мойнуна алган элчибиз Албек Жэшенкуловго дагы ыраазычылыкка айта кетишибиз керек. Анан ушул элерге өз сөздөрүн берейин. Посольствого ушунча бардык, бирок ушунчасын өнүбүз жетпеди. Күн да барган сайын жыйынтык чыкпайт. Акыры ушул байкеге кайрылганмын. Кудайга шүгүр ушул байкенин арты менен ушунча боюнда бар аялдар кетип атат. Артынан дагы боюнда барларды карай турганы мени андан да сүйдүрүп атат. Ошон үчүн сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, чоң казатка да чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ошолдай биздин эки айлап жетпеген үнүбүздү 2 күндө элчиге жеткирип, 2 айлап жетпеген үнүбүздү 2 күндө элчиге жеткирип берген ушул Бекмаматка өтө терең ыраазыбыз. Мындай бир барганыбызга бир жумага жетпей уже билеттерибиз колубузда кетип атабыз. Чоң казактын активисттерине дагы өтө ыраазычылык. Ушундай активисттер, ушундай патриоттор бизде көп болушун Кудайдан сурап калабыз. Мен аябай суранган жыйынтык чыгарыңыз, жыйынтык деп. Кудай буйрса жыйынтыгына кетип атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушул энелер кайрылды эле. Кайдыгер кылбай, кыргызда бир жакшы сөз бар. 5 энен таман алдында демекчи. Ошол Кудай буйрса жыйынтыгы чыгып, бүгүн Бишкекке учуп кетип атат. Өздөрү мына кубанычы коюнуп атпай, бир аз турган кези өздөрү айта кетишти. Рахмат чоң. Бизде мына бардыгыбыз бүт боюнда бар энелер, эжелер, сиңдилер баарыбыз кетип атабыз Кыргызстанга. Бекмаматка чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң казак элдик кыймылына чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Ушуларга Алла ыраазы болсун. Посольствого дагы биздин ушу иштегендерге да рахмат айтып кетебиз. Рахмат ушу сөз учурганыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Биздин баатыр эжекелерибиз Москвада посольствонун алдында чогулуп түнгө карабай Кыргызстанга кетип, Кыргызстанга өз салымыбызды кошобуз деген эжелер. Ушуларга рахмат айтыңыздар. Буйрса канчадаган элдердин өмүрүн сактачу адамдар кетип жатат. Азыркы афат күндүн мыкты айымдары. Ооба. Мына Кыргызстанга дарыгерлер кетип атышат. Ооба, буйрса. Кыргыз Республикасынын элчилигинин алдында. Ассаламу алейкум достор. Мына 2 күндөн бери биз Москва шаарында аптекалардан кыдырып чогултуп аткан дарыларды Кудай буйрса мына чогултуп бүттүк. Азыр эле штабка барып тапшырып, Кудай буйрса мына жакынкы күндөрдө кетет Кыргызстанга. Буйрса иншалла. Урматтуу достор, мына биз аптекалардан издеп, действительно бул жакта деле дефицит болуп атыптыр, бирок мени эң бир ушундай бир акыркы күндөрү бүт негативный кабарлардын арасында бир аз жүрөгүм жылыткан нерсе болду да. Аптекага кирип, бир аптекага кирсем, сурап ошол жерден жанагы аптекарь, медик да сурап атат. В Кыргызстан забираете, туда отправляете, депчи. Да, десем, все, вот это весь дефицит, все скупают ваши, ваши земляки. Ушунча разы болуп кеттим. Значит, аракет башталыптыр. Туугандар, эң туура. Баарыбыз аракеттешибиз керек. Мен айтайын дегеним, Бишкекти көрүп атабыз да, күнүгө 70-80, бүгүн 80-85тен ушундай адам өлүптүр бүгүн. Бул Кыргызстан үчүн не деген трагедия бул? Эң кандай бир жаман нерсе болуп атат Кыргызстанга. Ушул Бишкекте национальный жанагы республиканский больницаларга толуп кетип атат адамдарчы. Батпай мына дневной стационарлар ачып атат, волонтерлор иштеп атат, кыргыздар ушундай ынтымакта иштеп атышат.
Биз да ушундай Москвадан, Россиядан, мына чет жакта жүргөндөр силерге кайрылат элем. Биз да аракетибизди жумшай берели. Аптекаларга барып алып эле сала бериңиздер. Анан эң негизгиси айыл болуп атат да. Шаарлар жетишпей жаткандан кийин эртең бул илдет айылга тарагандай кандай болот деген сурооду өзүңүздөргө берип көрүңүздөр. Мен ойлоп туруп эле мындай бир страшный нерсе көзүмдүн алдынан өттү да, потому что бизде деген айылдар бири-биринен өтө алыс да, районный центрден алыс айылдар бар. Ал жерде ушундай бир пневмониянын учуру катталып, кычкылтек жетпей, дем алуусунан кыйналып аткан адам районго жеткиче эмне болот деген суроо пайда болуп атат да. Айылдар даяр эмес. Ар бириңиздер айылыңыздарга чалыңыздар. Айылга чалып туруп эле ошол ФАПта, ошол медиктер менен сүйлөшүңүздөр. Аларда 100% жок даярдык. Шаарда борбордо жок даярдык, айылда кайдан болмок эле. Элементарный скорая помощь, машинелер жок. Кантип жетет? Ошон үчүн ар бириңиздер өзүңүздөрдүн айылдаштарыңыздар менен биригип, тууган урук менен биригип, поколениялар менен, өзүңөр мындай достор менен биригип берип койгула, алып берип койгула достор. 600-700 $1000 турса да алып берип ошол кычкылтек концентраторун коюп койгула ошол жерге. Первичный помощь по-любому на месте бериш керек да. Ошол жерден жандандырып алып, анан дальше алып кетиш керек. Аябай жаман күндөр келди. Достор, биригиңиздер, ынтымакта бул кырдаалдан да Кудай буйруса Алла Тааланын жардамы менен чыгабыз. Кыргызга дагы күн тиет, достор, ишенип коюңуздар. Мен ушул Кыргызстанга, ушул кырдаалда өзүм жеке өзүм атымдан бир салым коштумбу деп өзүңүздөргө бир суроо бериңиздер. Ар бирибиз аракеттешибиз керек.